birinchi dolboru kun paneli boyunca olmoqchi. Demek, ошол kun paneli boyunca иштеген иштерине кичине видео көрсөтмө коелу, андан кийин долбоорду жактырууга болот. Бүгүнкү долбоордо өзү турган темабыз бул күн панелинин колдонушу. Бүгүн өтө турган долбоорубуздун максаты бул жергиликтүү шарттарга ылайыкташтырылган күн панелинин долбоордоо. Ал эми актуалдуулугу болсо, күн панели экологиялык таза, кайра жаралуучу жана үнөмдүү энергия булагы деп саналат. Эмне үчүн таза энергия маанилүү? Биринчиден, айлана чөйрөдү булгабай, экинчиден табиятты коргойт, үчүнчүдөн электр энергиясын узак убакытка чыгарып берет жана климаттык өзгөрүшүнө каршы жардам берет. Жаңы технологияларды өнүгүшүнө шарт түзөт. Күн панели эмне? Күн панели бул күн нурунун энергиясын электр энергияга айландыруучу түзүлүш. Ал көбүнчө үйдү же имаратты чатырда жайгашат. Ал күн панели экологияга эч кандай зыян келтирбейт. Күн панелинин колдонулушу. Силер көрүп тургандай биринчи сүрөттө бул Голмуд күн паркы турат. Ал болсо Кытай өлкөсүндө жайгашкан, кубаттуулугу 2800 мегаваттка чейин чыгат. Бул Голмуд күн паркы чөйрөдүү аймакта жайгашкандыктан күн нурунун аябай жакшы таасир этет. Жана экинчи сүрөттө бул Бхалка күн паркы. Ал болсо Индия өлкөсүндө жайгашкан, кубаттуулугу болжол менен айтканда 2245 мегаватт болуп чыгат. Ал дагы чөйрөдүү аймакта жайгашкандыктан күндүн таасири аябай жакшы таасир этет. Жана Кемин күн станциясы. Бул Кыргызстанда күн энергиясын пайдаланган электр станциясынын бири. Ал Чүй облусунун Кемин районунда жайгашып, күн нуру аркылуу электр энергиясын өндүрөт. Болжол менен айтканда кубаттуулугу 100 мегаваттка чейин чыгат. Күн панелинин түзүлүшү биринчиден айта келсек, бул герметикалык рамка болсо ушу баардык түзүлүштү бекем кармап турат. Андан кийин коргоочу айнек болсо жандырлардан, кайсы бир шамалдардан, карлардан коргоп турат. Андан кийин болсо полимерлик пленка болсо коргоочу айнек менен жана фотоэлементтерди чогуу бири-бирине жараштырып турат. Ал эми болсо фотоэлемент кыскача айтканда күн ячейкасы деп коет. Күн ячейкасы болсо ушу күн нурунун өзүнө тартып алып, күн нуруна электр энергия кылып берет. Андан кийин полимерлик пленка болсо арт жагы менен жана фотоэлементтерди бири-бирине катуу жараштырып турат. Ал эми болсо панелдин арты жагы болсо ультрафиолет нурунан жана мындан сактап турат. Күн панелинин иштөө схемасы. Биринчиден күн нуру фотопанелге түшүп, фотопанель болсо өзүнөн контроллерге күндүн энергиясын берет. Контроллерден аккумуляторга күн энергиясы электр энергиясын айланып, турактуу ток болуп калат. Турактуу токтон кийин аккумулятор инверторго электр энергиясын жөнөтүп, инвертор болсо керектүүчүлөргө ташып берет. Артыкчылыктары жөнүндө айтып кетсек, экологиялык таза, абага зыяндуу газдарды татырып чыгарбай, табиғаттыкка достук. Ал эми болсо кайра жарылуучу энергия.
күн энергиясы тартып турган анткени күн жер шары күндөн айланып тургандыктан күн энергиясы электр энергиясын берип турат. Ал эми болсо узак кызмат көрүнүп койсо 20-25 жылга чейин иштейт. Күн панелinin işleyişine tesir ettiği faktörler. Birincisi bu gün nurunun intensivdүүлүгүнүн tasiri. İkincisi temperaturanın tasiri. Misalı gün açık болгондо күндүн нуру жакшы тийип, жакшы tasir этет. Üçüncüsü kölөкө жана тосолдуктар. Misalı булуттар каптап калганда же көлөкө болгондо күндүн нуру күн панелине жакшы тийбей, күн энергиясын аз алып алышы мүмкүн. Жана төртүнчүсү панелдин багыты жана кыйшайып бурчу. Мисал айтып кеткенде күн панелин тик кылып койгондо күн нурун жакшы албай калышы мүмкүн. Ошондуктан биз бир аз кыйгашынан жана имараттардын жана үйлөрдүн чатырына жайгашып койсок күн энергиясын жакшы өзүнө камтып алат. Силер сүрөттө көрүп тургандай, бул биздин моделибиздин чатырына биз күн панелин орноштук. Орноткондон кийин ошо күн панелинен биз светодиодду туташтырдык дагы. Азыр силер көрүп тургандай ушул жарыктан энергия алып, электр энергия айландырып, ушул светодиодду жандырганда жандырса болот. Анда биз өзүбүздүн макетибизди көрсөтө кетелик. Үйдүн макетинин чатырына кичинекей күн панелин орноттук. Аны болсо үйдүн ичине светодиодго туташтырып, азыр күйгүзсөк силер көрүп тургандай светодиод күйөт. Анткени жарык нурунан күн панели энергия алып, электр энергия менен светодиодду күйгүзүп турат. Ал эмесе биз күн панелин жаап койсок, светодиод өчүп калат. Анткени күн нуру электр энергиясына айланбай ток бербей калат. Dolboğumuz şu gün panelin olduğunu boyunca olunca өздөрүнүн кичинекей макетине күн элементин орнотушуп, аны ошо күндүн энергиясын электр энергияга айландырууну бул окумуштууларыбыз көрсөтүштү. Анда биз экинчи долбоорго көрүп турганда, экинчи долбоордун видеосун берип койсок, жол кыймылын оптималдаштыруу боюнча абдан сонун долбоор болду. Азыр көрүп өзүңүздөр дагы баа берип болушуңуздар керек. Bizim temamız şarkı yol kılının optimallaştırıcı geometrik modelleri tüzü. Dolborda termaliyet zamanda var ki, hani bilay ve sevgiyle, cana bizim kadromuz çiçek ve bayram zamanda kalıyor. Dolborun maksadı, birinci, düşer şarkılarının yol kılındağı kılınların faydalı sebeplerinden ötü. İkinci, yol kılınların sosyallık, ekonomik ve ekoloji tasarım izliyor. Üçüncü, düşer şarkılar қолдануға мүмкін болған нәтижелі шешімдерді ұсыныштау. Төртінші, жол күйінің жөнді салуға бағытталған практикалық ұсыныштарды işlеп шығу. Теманың толтырылуы. Азыр бойынша егер шараларда, анын ішінде бишкек шарында жол кырдар маселеси олуттуу көпүргө айланган. Бул маселе жок гана уюштуруучулукта эмес, математикалык эсептөөлөрдү жана геометриялык модельдерди талап кылган көмөк болуп эсептелет. Эми долбоордун милдеттери. Birinci, şart yolların geometriyel figürler, sızık, ayranma, köpüşlük, kadarı modelliyor.
tarafı daldı. Bunlar ünlü trajektoriyası geriye yalsızlıklar kadar izledi. 4. Aralık boyunca ayağını düşündürüp olup yolun optimallığı parametrelerini anıtlağı. 5. Geometriyalıq modellerinin negizinde yol tığınlarda azaltıcı skemalar düşünmüştü. 6. Geometriyanın turmuşdağı jana şahar planlaştırılağı praktikal mühendislik körsötü. Bizning Novgorod geometriyalıq model qatori yol tuzsizlik, uni perpendikulyar jana parallel tuzsizliklar bo'lib qiymalar kelishadi. Kesilish yol ikki tuzsizlikning kesilishi burchlar 60 gradus, 90 gradus, 120 gradus, 140 gradus, 180 gradus jana boshqa bo'lib keladi. Kichkina burchlar bir yo'lda qiymol joylaydi, alarga optimal burchda qiymol tezlaydi. Biz misal qatori 7 aprel Jüy ko'chasini oldik. O'zimizda suratda ko'rib turganda 7 aprel Jüy ko'chasi Jasbek bog'ida ayoy cho'ng tığınlar paydo bo'ldi. Endi bu tığınlarning sababini qarab ko'raylik. Азыр мен Алматинка чүй кесишинде туруп жатам. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле унаалар жетип алдуу пробкаларда турушат. Эмне үчүн мындай пробкалар болушу мүмкүн? Негизги себептерин карап көрөлүк. Биринчи себеби бул светофорлордун иши бири-бирине туура келбейт. Ошол үчүн да тыгындар пайда болушу мүмкүн. Экинчи бул жолдордун туура эмес пландалышы. Үчүнчүдөн кыймыл багытынын көптүгү. Өзгөчө Шашбек убагында унаалар бири-бирин күтүп, алар ар бири башка тараптарга бурулушунун натыйжасында kesiliş yollarında tığınlar payda болушу мүмкүн. Бүгүн биз силерге бул пробкаларды кантип жоюу бир нече варианттарын көрсөтүп беребиз. Айтылгандай эле kesiliş жолдо кыймыл багыты аябай көп. Ошол үчүн унаалар бири-бирин күтүп, бири-бирин тоскоол болуп, тоскоол болгондун натыйжасында kesiliş жолдордо чоң тыгындар пайда болот. Kesiliş yolun артыкчылыктарын карап көрөлүк. Кыймыл схемасы жөнөкөй жана түшүнүктүү. Курулушу жергиликтүү көп акча талап кылбай, жол жүргүчүлөр үчүн ыңгайлуу, унаа агымы аз болгон көчөлөргө ыңгайлуу, жол чыrak менен кыймылды жөнгө салууга болот. Kesiliş жолдун кемчиликтери көп учурда тыгындар пайда болот. Светофорлорго көз каранды, жол кырсыктарынын коркунучу жогору, унаалардын ылдамдыгы төмөндөйт жана унаа агымы көп жерде kesiliş жол натыйжасыз болот. Бишкек өзү 350 миң унаага ылайыктуу. Бирок азыркы учурда анын саны ашып, Бишкекте азыр болжол менен 850 миңден ашык унаалар айрылып жатат. Жол чырактын жашылын 30 сыныпка көбөйтүп, ошол унаалардын көрүндүрүүлүгү 15-20% көбөйтөт. Aylanma жолду айлана деп эсептейт. Айлана кеңдиги чоң болсо, унаалар erkin жүрүшөт, ал эми кичине болсо тыгындар пайда болот. Биз мисал катары 7 апрель Акунбаев айлана жолун алдык. Алдыңыздарда айланма жол. Бул жолдун эң ыңгайлуу жана коопсуз түрлөрүнүн бири. Эң негизги артыкчылыгы бул жол чырактарынын жоктугу, унаалар токтобой жүрүшөт, тыгындар азаят жана убакыт үнөмдөлөт. Айланма жол кырсыктар коркунучун азайтат. Ылдамдык азаят, унаалар бардыгы бир багытта жүрөт жана бул кыймылды түшүнүктүү кылат. Ошол эле учурда айланма жолдун кемчиликтери да бар. Шашбек убагында жолдор жүктөлүп тыгындар пайда болушу мүмкүн. Мындан тышкары айланма жол кесишке караганда көп аян талап кылат жана жол жүргүнчүлөр үчүн ыңгайсыз. Ошол айланма жолдо унаалар бардыгы бир багытта жүрүшүп, бири-бирине тоскоол болбой, тыгындар пайда болушпайт. Айланма жолдун артыкчылыктары тыгындар азаят, жол кырсыктарынын саны кыскарат, унаалар токтобой жүрөт, көп учурда жол чыракты талап кылбайт жана өткөрүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Эми айлана жолдун кемчиликтерин карап көрөлүк. Курулуш үчүн чоң айланып берет. Айдоочулар үчүн татаалуураак, жол жүргүнчү өтө кыйын, kesişke kararında kımbar, buna agımı ötü көп болсо, натыйжасы төмөндөйт. Биз эки вариантын карадык, kesiliş жолду карадык, айланма жолду карадык, эми көтөрүлмө жолго көңүл буралым. Көтөрүлмө жолдун багыттары аябай көп болот. Üstü жагынан жеңил унаалар жана жер ташуучу унаалар жүрсө, асты жагынан автобустар жүрөт.
ошол учурда биз тыгындар азаят деп ойлойбуз. Көтөрмө жолдун артыкчылыктарына көбөйүп, артыкчылыктар абдан көп болот, тыгындар толук жойулат. Жол чарасыз жана койгон жүрөт, өткөрүү мүмкүнчүлүгү абдан жогору, жол кырсыктары азаят, кыймыл интенсивдүү болгон жолдор үчүн ыңгайлуу. Көтөрмө жолдун кемчиликтери: курулушу өтө кымбат, убакыты көп талапталат жана көп орун ээлейт. Биз баарын изилдеп, курулушка кеткен чыгымды эсептедик. Жер иштери, асфальттоо, барча белгилер баарын эсептегенде, айланма жолго болжол менен 19,5 миллион сом, ал эми көтөрүлмө жолго болжол менен 148 миллион сом кетти. Эми биз жол түрлөрү боюнча салыштырмалуу убакытты карап көрөлү. Кесилиш жолдо 2-6 минутка чейин, айланма жолдо 30 секунддан 1,5 минутка чейин, көтөрүлмө жолдо 5-15 секундка чейин кетет. Частный учурдагы тыгындардын деңгээли: кесилиш жолдо 8-10 балга чейин жетет, айланма жолдо 5-7 балга чейин жетет, көтөрүлмө жолдо 1-2 балл максимум. Жыйынтыктап айтканда, биз тыгындарды азайтуучу жана бизге ыңгайлуу жол таптык. Бул көтөрүлмө жол. Биринчи видеодо Бишкек шаарындагы эпизоддогу жаңы окуп жаткан абалы. Ал эми экинчи видеодо болсо ошол эле көтөрүлмө жол ишке берилди, бирок толук бүтүрүлдү. Биздин изилдөөлөр боюнча Бишкек шаарында жол тыгындар комплекстүү көйгөй экени аныкталды. Бул бир эле себептен эмес, бир нече себептерден келип чыгат. Адамдардын убакытын текке кетирип, экологиялык жана экономикалык өнүгүүгө терс таасирин тийгизет. Биздин мамлекетибиз азыр өсүп өнүгүп жатат. Кескин жолдун ордуна көтөрүлмө жолду койсо, тыгындардын маселеси чечилет деген чоң үмүттөбүз. Көңүл бургуңуздарга чоң рахмат. Сіздерге чоң рахмат. Мына сіздер көргендей, бул окумуштууларыбыз, биздин жаш окумуштууларыбыз азыркы кездеги чоң мегаполистердеги өтө актуалдуу көйгөйдү, ошол эле көйгөйдүн чечилишин бизге көрсөтүп берди. Чоң рахмат. Экинчи долбоорубуз бул табигый так тазалоочу каражат. Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер, мугалимдер жана окуучулар. Биздин долбоорубуздун темасы табигый так тазалоочу каражат. Куратор Алимжан Малунас жана аткарган Турар Бабаясулу жана Кадыржанова Самара. Биз долбоорубуздун үстүндө иштөөдө өзүбүздүн брендибизди ойлоп чыктык. Анын аталышы так-пак. Ал так жана пак сөздөрдүн кошулушунан турат. Негизинен биздин брендибиз ал так тазалоочу каражаттарды чыгарат. Алар химиясыз, экологиялык таза жана табигый каражат болуп саналат. Жана биздин долбоорубуздун максаты бул табигый так тазалоочу каражаттардын натыйжалуулугун көрсөтүү, аларды жасоо жолдору жана тазалоо процесстерин көрсөтүп берүү. Ал эми так деген эмне? Так бул биздин кийимдин же башка беттин үстүндө калган кир, май, боек же чай, кофенин тактарын көрсөтүлөт. Ал тыгайынга кездемеге сиңип калып, ал ой менен кипе калышы ыктымал. Эмне үчүн кадимки химиялык каражаттар зыян болушу мүмкүн? Химиялык каражаттар алар негизинен зыян. Биринчиден айтып кетсем, алар терини түрүктүрүп, аллергия же кудушууну жаратышы мүмкүн. Экинчиден алар дем алуу жолдоруна зыян келтирип, тоскоолдук жаратат. Үчүнчүдөн кездемеге жукалып, анын түсүн бузат жана кездеме жуккаргандан кийин ал ойла айрылып кетиши мүмкүн жана жийде тапатса, ал айлана чөйрөгө, сууга, табиятка зыян келтирет. Табигый так тазалоочу каражат деген эмне? Табигый так тазалоочу каражат бул химиялык кошулмаларсыз, көбүнчө күндүк турмушта баардык заттардан туруп, ал кийим-кечелердеги тактарды көтөрүүгө арналган каражат.
Ал эми табигый каражаттарга төлөөлөргө бул лимон же лимон кислотасы, сутегі тотышқылы, бізді сөз менен перекс водорода, арсодасы жана уксус. Ал эми табигый каражат менен химиялык каражаттардын айырмачылыгы табигый каражаттар көбүнчө коопсуз болот, арзан жана экологиялык. Ал эми химиялык каражаттар териге зыян, кымбат жана айлана чөйрөгө зыян келтириши мүмкүн. Табигый каражаттын артыкчылыгы жана кемчилиги, артыкчылыктарын айтып кетсем, ага ден соолукка зыянсыз каражат болуп саналат жана ал экологиялык таза каражат. Ал менин кемчиликтери ал күчтүү таптарга жай иштейт жана көптөгөн убакытты талап кылат. Табигый так кызылчу каражаттын жасоонун эки жолу бар. Бул оксиддештирүүчү жол жана кислоталуу тазалоо. Биз эң башта көргөн видеодо оксиддештирүү жолу чагылдырылган. Анда эмес азыр Баян Сулуу эки жол жөнүндө кыскача айтып берип, биз кислоталуу тазалоо жолун көрсөтөбүз. Сиздер башында видеодо көргөндө биз оксиддештирүү тазалоо жолун колдонбокпуз. Ага бизге H2O2 сутек өтө кычкылы. Сиздер түшүнүктүү болуш үчүн перекс водорода 200 мл колдондук. Ал эми сода содасын 5 грамм колдондук. Ал эми H2O 100 сода суда 100 мл колдондук. Ал эми экинчи тазалоо жолу бул кислоталуу тазалоо. Ал үчүн бизге лимон кычкылы, лимон кислотасы колдонулат. Жана суу, эфир майы жана уксус колдонулат. Эң биринчиден бизге лимон кислотасы керек болот. Лимон кислотасынан бизге 30 грамм керек болот. Биз азыр лимон кислотасынан 30 грамм құйып жатабыз. Литр суу. Суну кошобуз. Жана бизге 9-10 тамчыдай эфир майы керектелет. Жана ошондой эле уксустан бизге 94 мл. Ал эми биздин кислоталуу жолу менен жасалган так тазалоочу каражатыбыз даяр болду. Аны бизге өзүбүз атайын дайындап келген ыңгайлуу ишибизге куя алабыз. Ал эми биздин каражат биз тараптан жасалган дайындаш үчүн биз өзүнчө логотипибиз менен наклейка чыгарып келдик. Биз ошол наклейканы чатап алабыз.
ушундай биз өзүбүздүн брендибиздин логотипин ойлоп чыктык. Бул логотипте биздин ата-эне дишибиз жана кийимдер чагылдырылган. Жана ошондой эле биздин логотипте көбүнчөсү көрүп тургандай кызыл жана көк түстөр чагылдырылган. Бул биздин Самара өлкөбүздүн жакшы көргөн түстөрүбүз. Самара кызыл түс, ал эми меники көк түс. Жана ошондой эле бул биздин Самара өлкөбүздүн жасаган продукцияларыбыздарды сиздерге көрсөтсөк болот. Çok rahmat. Продукциясын сатышат деп айткандай. Сатылсаң да отурган Кача сомдон жатат? Биздин продукциябыз 150 сомдон турат. Эгерде сиздер алам десеңиздер, биздин плакатта номер телефон көрсөтүлгөн, ошол жака жазсаңыздар. Андыктан табигый таза болуучу каражаттан алып кеттиңиздер бүгүн, ар бириңиздер. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Канча болдуңуз? Bizim doğrultusuz maksatı bu magnet sahasını және mekanikалық көмірдің жардамымен электр энергиясын өндірмей жөнөкөй генераторды долбоорго жана колдонуу мүмкүнчүлүк көрсөтүү. Ал эми биздин долбоордун актуалдуулугу заманбап дүйнөгө таза жана арзан энергия муктаж болуп жатат. Ошондуктан магниттик генератор эң жакшы сунуш болот. Келечекте жолдордун бири катары болуп эсептелет. Ошол эле учурда долбоор окуучуларга физиканы жакшыраак түшүнүүгө жеткилет жана практика жүзүндө очук түсүнүктөргө жеткилет. Ал эми магниттик генератордун колдонушу ал кеңири таралган автоунаалардын аккумулятордун зарядтөөчү, мийлимек сүрөттөрдө, суу электр станцияларда жана шамал электр станцияларда кеңири колдонулат. Ошол сүрөттөрдө эң кеңири колдонулган жерлери болуп көрсөтүлөт. Магниттик генератор деген эмне? Магниттик генератор бул магнит талаасынын жардамы менен электр энергиясын алуучу түзүлүш. Ал механикалык энергияны электр энергиясына айландырат, айлануунун кыймылдын жардамы менен. Ал эми ачылыш тарыхы. Магниттик генератор биринчи болуп ачкан бул Майкл Фарадей, ал 1831-жылы болуп ачкан. Ал ошол магниттин уюлдардын ортосуна катушканы коюп, айландырууда электр тогу пайда болгон деген. Магниттик генератор электромагниттик индукция курулушу менен жүргүзүлөт. Бул курулуш жүрүшү үчүн 3 шарт бар. Биринчиси бул чынжылар көйүп болуш керек. Экинчиси магниттик талаа өзгөрүү болуш керек. Анан үчүнчүсү магнит талаасынын күч сыгымдары катушканын зымдарын кесилиш керек. Ал эми электромагниттик генератордун түзүлүшү. Эң биринчиси бул кыймылсыз магнит. Аслында кыймылдуу магнит болуп келет. Ал эми бул ток өткөрүүчү щетка, бул бал болсо. Ошол бардыгы электромагнит. Муну эми зарядканда механикалык энергия пайда болуп, магниттик талаадан өтүп, магниттик талаанын күч сыгымдары жардамы менен электр тогуна өтүп, бул жерде көрүнүп тургандай лампочка күйөт. Демек, механикалык энергияны электр энергияга айландырууну далилдейт. Биз практика жүзүндө дагы өзүбүздүн магниттик генератор жасаган болчук. Бул жерде
астында кыймылсыз катышкылар жана үстүндө айлануучу магниттер турат. Азыр биз айландырганда бул жерде ток күчү бар экенин мультиметрде көрсөтүп турулат. 7,9 вольт чыгат экен. Биздин генераторубуз 0,1 ампер ток күчүн чыгарды. Ал эми чыгабыз 0,1 вольт. Кубаттуулугун анықтасак, пи барабар и көтүргөн у формасына салып, чыгаруу негизинде 0,1 ватт кубаттуулук чыкты. Бирок биз лампочкалар 0,1 ампер күчүндө жарат. Бирок биздин генераторубуз 0,1 ампер чыкты. Биз лампочкаларды түзбөй калды. Артықшылары жана кемшіліктері ең біріншісі болса айлана жүрегі зиян келтірбейді. Екіншісі бұл түзіліштің салыстырмалы көжілігі жана электронды энергия алуға мүмкіншілік береді. Ал кемшіліктері ең біріншісі бұл тышкы энергиясыз иштебейді. Екіншісі бұл чоң кубаттуулуктуу энергия алуу өтө кыйын жана так эсептөөгө жана туран түзүлүшкө талап кылат. Магниттик генератор электр энергиясын алуунун ишенимдүү жана заманбап кутмасы болуп саналат. Ал магнит талаштын жардамы менен экологияга зыянсыз жана жаратылыш колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Бүгүнкү күндө магниттик генератор турмушта өндүрүштүү жана илимий тармактарда кеңири колдонулат. Көңүлүңүз үчүн чоң рахмат. Birinci, ikinci жасаган генераторлар таптакыр иштебей калды, тилекке каршы. Анан өздөрүнүн алар каталарына түшүнүштү. Көп жолу мындайча айтканда эксперимент жасашты да. Физиканын ушул бөлүмүн, электромагниттик индукция бөлүмүн булар өтө жакшы түшүнүп калышты. Бул электромагниттик индукция болушу негизи 11 класста өтөт да. Бирок ошондой болсо да өздөрүнүн генераторун иштеп чыгып, булардын ою боюнча ошо светодиодду күйгүзүшмөк. Бирок тилекке каршы булардын түзгөн генераторунда өзүңүздөр көргөндөй электр тогу алынып атты, бирок кубаттуулук жетишпей калды да. Азыр жооп беришкенде да бир аз кичине сүрүлөштү окшойт. Бирок бул чыныгы илимий долбоор экендиги шексиз, өзүңүздөр көргөндөй. Чоң рахмат сиздерге. Бул Кыргызстанда биринчи жолу ашылып аткан долбоор десек жаңылышпайбыз. Анткени Кыргызстанда бул долбоордун иштөөсүн буга чейин көрбөймүн да. Биздин балдарыбыз ушу жашыл энергетика боюнча ушул долбоорду иштеп чыгышты, эми алардын долбооруна көңүлүңүздөрдү буралы. Кийинки видеону коюп коюңуз. Biz sizlerge Yaşıl Enerjiya Bez Elektrika Generator adlı ilmi dolboru sunuştayız. Atkarlan Akrasulova aytıpıyım. Jana Bikten Asizim. Kuratorlar işemek bu Bakberiyen Kadrbek bu İslam. Dolbordan aktaldığı bugünkü gündө dünyada energetikалық кризис, климаттын өзгөрүшү жана ресурстардын жетишсиздиги сыяктуу олуттуу маселеге дуч болуп экономикалык география илими бизге ресурстар өрөмдөрүн жаңы жолдорун издөө милдетин коюп жатат. Ал эми жашыл энергия бул келечегибиздин эң негизги багыты болуп эсептелинет. Биз дал ушул багытта пьезоэлектрлик генераторду сунуштайбыз. Пьезоэлектрлик генератор бул басканда же басым жасаганда механикалык энергияны электр энергиясына айлантат. Биздин долбоордо ал адамдын кадамынан энергия алып, жарык диодду күйгүзүү үчүн жардам берет. Мисалы, биз ушул сүрөттү карасак, адам пьезодискти басканда ал ийилип, ал жакта электр энергиясы пайда болот. Электр энергиядан кийин ал конденсаторго өтүп, конденсатордон ал жарык диодду күйгүзүүгө жардам берет. Долбоордун максаты адамдын кыймылынан алынган энергияны колдонууга мүмкүн экенин көрсөтүү жана жашыл энергиянын маанисин далилдөө.
Ошондой эле биздин долбоор энергияны үнөмдөөгө жардам берет, экологиялык жактан таза, кал көп жүргөн жерлерге колдонууга ыңгайлуу. Ошондой эле биздин долбоор келечектеги акылдуу шаарга эң жакшы көрсөткүч. Пьезоэлектрикалык генератор төмөнкү шаарларда жана мамлекеттерде бар. Мисалы биринчиси бул Японияда метродо, вокзалда жана ошол эле соода борборлордо. Экинчиси бул Англияда соода борбору менен көргөзмөлөрдө. Үчүнчүсү бул АКШда университет менен стадиондордо бар. Төртүнчүсү бул Кытайда парктар жана ошол эле акылдуу шаарларда бар. Колдонуучу куралдар. Биздин долбоордо колдонуучу куралдар биринчи бул токончо күч, бул электр жиынтыгындагы токтун күчүн өлчөйт вольт менен. Кийинкиси кичиреткич. Бул ысытып, калай дегенде бири-бири менен майдасындарды туташтырууга керек. Кийинкиси бул пьезоэлектрдик диск. Бул пьезоэлектрдик диск эки бөлүктөн турат. Бул биринчи зымдар, кызыл, кара жана дисктен. Дисктин борбору бар. Бул серпилгичтүү болушу керек. Ал үчүн биз атайын капактын ортосун жиреткич менен электип алдык. Анын үстүнө биз болсо пьезоэлектрдик дискти чаптап, ал жерде ток өткөрүмдүүлүк көбүрөөк болот. Кийинкиси майда сымдар. Бул токтун өтүшүнө жардам берет. Электр конденсатору. Бул пьезоэлектрдик дисктен чыккан энергияны токтоп, туруктуу кармап турат. Андан кийин бредборд. Бул жерде көрүп турасыздар. Бул макет такта, ал түзүлүштү убактылуу кармайт. Ошондой эле жарык диоддор. Пьезоэлектрикалык генератордун иштөө принципи. Пьезоэлектрикалык генераторду биз мисал катары биздин школубузда алдык, радикалдык билүү комплексини. Мисалы бул жакта бул окуучулар бар. Окуучулар бул ошол радикалдык билүү комплексинин окуучулары. Жана ошондой эле бул батниктерди биз өзүбүздүн колубуздан кылдык. Жана ошондой эле бул жакта көрүп тургандай эле бүрдө жана ошо сүрөттөрдү өзүбүздүн колубуздан кылдык. Баардык бул жакта өзүбүздүн колунан кылынган. Эми биз пьезоэлектрикалык генераторду койсок, азыр бизге сезим пьезоэлектрикалык генераторду басат. Бул сезим ошол окуучулардын роль ойнойт. Бул ошол сезим басканда пьезоэлектрикалык генераторлор ийилип, ал жакта ток пайда боло баштайт. Ошол токтор бири-бирине туташтырыш үчүн биз кызылын кызылына, карасын карасына туташтырдык. Сезим баскандан кийин биз ошол ток жоголуп кетишпеш үчүн, аны чогултуш үчүн биз диоддук көпүрөнү бредбордко орнаштырдык. Ошол пьезодисктерден чыккан ток диоддук көпүрөгө өтүп, диоддук көпүрөдөн конденсаторго өтөт. Конденсатордун милдети ал ошол ток электр тогун чогултат. Азыр сезим бизге ошол тоончо күч менен конденсатордо канча ток бар экен жана ошол эле конденсатордо ток чогулду экенин көрөт. Бул жакта тогончо күчтө көрүп турат ошол ток бар экени. Жана ошондой эле конденсатордо чогулган токту биз ошол жарык диоддорго жетеби же жетпей экен азыр ошондо жагындырып жүргүзөбүз. Азыр могу жабдыгыч менен жандырабыз. Сіздер көріп тұрғандай эле бул жакта ошол жарык диоду күйдү. Эми биз ошол бул жакта дагы орноштурган жарык диоддорубузду дагы текшерип көрөлү. Сіздер көрүп тургандай эле ушул жарык диоддордун ар бирине электр энергиясы барды. Ушул практикалык жыйынтыктын негизинде биз креативдүү энергия сунуштайбыз.
Bu жерде ошол макетибизде биз 3-cü менен 4-cü кабаттын ортосундагы тепкичтердин ичине бөлүгүн алдык. Биз эсептеп чыксак 3-cü менен 4-cü кабаттын ортосунда 21 тепкич бар. Ал эми 4-cü кабатта болсо 16 кабинет жайгашкан. Ар бир кабинетте орточо 18 окуучу окуйт. Эгерде 16-ны 18-ге көйсөк, жалпы 4-cü кабатта 288 окуучу бар. Bir günde 6 tınığı bolsa, anda bir günde 36.288 kadam basar. Adam bir başkanda, al yerde 5 joule kayıtda bu enerji. Bu joule bolsa enerjini ölçü bildik. Al yemeği 36.288 kadamda biz joule aylandırsa, bu 181.440 joule. Başka şekilde bu joule 50 watt saatli tüzüyor. Bu 50 watt saat bizim koridorlarda, klaslarda, oşada bir sensörlerde icadıranlar jadabere. Oşanda ile bizim sanat çıksak 21 tepkişimizge bu joule 500.000 so'm gerektiler. Жалпы каражаттар менен эсептеп чыкканда. Bizim dolabımızın praktikалық мәнісі. Бұл dolabı praktikалық жаттан түрлі тармақтарда қолданылышы мүмкін. Бirincisi бұл Қырғызстанда мектептерге, университеттердің тепкіштеріне қойсақ жақсы болуп, ошондой эле сол долбоорлор мисалы Дордой, Ошкозат, Антина жакта аябай калк көп, адамдар аябай көп басат. Ошондой эле транспорттардын бекеттерине төртүнчүсүнөн ошол айтып кеткендей эле көп адамдар жүргөн жайларда мындай электр энергияны үнөмдөөгө жана коомдук жайларда кошумча энергия блоктарын түзүүгө жардам берет. Биздин долбоор туруктуу өнүгүүнүн 7-чи максатына жана президентибиздин улуттук дем дүйнөлүк бийик оңгу жол деген жарлыктарына дал берет. Казылып алынган отундар аябай жүрөгкө зыян келтирет жана тез түгөнөт. Ошондой эле бүгүнкү күндө дүйнөдө ар бир 5-чи адам электр энергиясына муктаж. Ошондуктан бизге кайра жаралуучу, туруктуу жана ишеничтүү энергияга өтүү зарыл. 2050 жылга чейин бизге таза энергияга толук өтүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Bizim dolabımızda dayanıyor, tömön sunuşlarını sunuşlayıyoruz. Birincisi bu yaşlı enerjiyanı dolabı mektep programmasına girgizүү. Ekincisi bu ошол biyozaryad технологияны пилоттук долбоор катары колдонуу. Üçüncüsü bu аймактык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен жайылтуу. Төртүнчүсү жаштар арасында илимий инженерлик ой жүгүртүүнү өнүктүрүү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Өзүңүз көргөндөй бул уникалдуу долбоор иш болду. Анткени чындап эле Кыргызстанда мен мисалы кезиктер элекме мүмкүн бардыр, бирок бул долбоордун ишке ашырылышын көрө элекпиз да. Менин сырын ачып берүүчү долбоор тематика деп аталат. Анда видео көрүңүздөр бар. Музыка бул жанрда эмес, бул тербелүү, бул таасир. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, арайлар жана калдысан тобу. Бүгүн силерге айтып берген долбоорубуз тематика өн толкундагы сырлары. Эмнеге биз ушундай теманы тандагандыгыбыздын себеби анткени бул тема бизге чынында кызыктуу абдан болду. Анткени биз үндүү музыканы танимай угуп турабыз жана ошонун адам денесине болгон таасирин биз өзүбүз изилдеп
рейді шештік. Атқаруушылар Сағынбек Болупбек, Кемел Газет, ал біздің құрамдарымыз Ишенова Саңгүл Рысбекова. Үн бұл жөн ғана бұзылған нәрсе емес, ал термелүү айлана чөлөгө жана адамга таасир этет. Биз презентациябызда силерге тематика деген эмне экенин, үн кандай иштегенин жана анын адам организмине тийгизген таасирин жөнөкөй тил менен карап чыгабыз. Тематика дегенде, тематика бұл үн толқындардың таасиріне байланған формаларды изилеген илим. Эгерде комду же сууну тетиресек үн чыкканда алар ар кандай кооз оймо чиймелерде түзөт. Бул көрүнүштөр тематикада аталат. Үн деген эмне? Үн бул толкун ал абада, сууда жана адамдын денесинде тарайт. Бөлүкчөлөр термелүү башка бөлүкчөлөргө өтөт да биз ошентип үндү угуп калабыз. Демек үн бул кыймыл жана энергия. Үндүн термелүүсү кандай иштейт? Ар бир үндүн жыштыгы, күчү бар. Жыштык өзгөрсө форма да өзгөрөт. Структура өзгөрсө структура да өзгөрөт. Ошондуктан ар бир үн ар башка таасир берет. Үндүн термелүү структурасы жагымдуу жайындуу, алар тартиптүү, симметриялуу, кооз жана кооз формаларды жана кооз киймелерди жаратса, катуу башалаган үндөр алар тескеринен тартипсиз бузулган формаларды жаратса, бул тематиканын негизги мыйзамы болуп эсептелет. Адам организми жана үн. Адамдын денеси болжол менен 70% суудан турат. Суу үндү абдан жакшы өткөрөт. Ошондуктан үн адамдын ичинде тез тарайт, органдарга жана клеткаларга таасир берет. Музыканын адам организмине таасири. Музыка өзү тартиптүү үн болуп, стресс азайтат, маанайды көтөрүп, жүрөктүн согушун теңдейт. Ошондуктан музыка медицинада жана психологияда көп колдонулат. Адамдын үнү жана сөздүн күчү. Адам сүйлөгөндө же ырдаганда денеде термелүү пайда болот. Үн көкүрөккө жана баш мээге тарайт. Жакшы сөз күч берет, мотивация жаратат. Ал эми жаман сөз чарчатат, терс таасир берет. Тематика төмөнкү багыттарда колдонулат. Үн терапиясы, медитация, дем алуу көрүүлөрү. Максаты денени тең, организмди тең салмакка алып келүү. Табиаттагы үндө суу, шамал, музыка угуу, ырдоо жана жүрөктүн согушу. Бунун баары термелүү. Үн бул энергия, ал форма жана өзгөрүүнү жаратат. Адам организми үнгө сезимтал болуп, тематика бул процессти түшүндүрөт. Биздин изилдөөлөрүбүз үндөр адамдын денесине ар кандай болуп, ар кандай таасир этет. Өзүчө бул каалабаган катуу үндөр. Биздин изилдөөнүз боюнча дүйнөдө 1 миллиарддан адам ашык, 1 миллиарддан ашык адам ызычуунун зыянынан жапа чегишет. Шундун ызычуунун деңгээли децибел менен өлчөлөт. 0 децибел бул толук тынчтык болуп, 120 децибел бул ооруктан катуу. Шундун деңгээлин мисалдары жана коопсуздук чеги биздин таблицабыз. Үн деңгээли 30-40 децибел бул тынч бөлмөдө коопсуздук экспозициясы чексиз, ден соолукка таасир эч кандай таасир этпейт. Ал эми эң чоң 120 децибел, ал реактивдүү учактай жана коопсуздук экспозициясы бир нече секундда. Ден соолукка таасири дароо ооруган жаратат. Жана биздин экспериментибиз биз көп колонкаларды издеп таба албай жүргөнбүз. Анан бул колонканы табып, башка кичинекей колонкалардан өздөрүнүн усилителерин чыгарып, ушуга тагып, үнүн катуу чыгарган жана жакшы чыгарган колонканы жасап, биякта үн өзү ушинтип тербелгени көрүнүп атат. Бул 145 децибел. Бул 120 децибел.
38 децибел 50. Көңіл бұрғаныңызға чоң рахмат. Тематика деген егерде қызығып изилдеп көрсөңүздөр адамдын организмине үйдүн тийгизген таасири жөнүндө жана булардын азыр жыштыкты децибелдеп туруңуз айтып коюшту, өздөрү кичине кадашып калышып окшойт. Жыштык герц ар кайсы жыштыкта ошол үндүн жыштыгы алардын суюктукта жараткан форманы көргүзгүсү келди да. Булар жана кум менен дагы жасап көрдү эле. Негизи ошол ар кандай жыштыктарда укмуштуудай кристаллчалардай формалар жаралат да. Кинематика деген ошол илимди изилдейт. Башкача айтканда ошол ар бир биздин сүйлөгөн сөзүбүз, ар бир үнүбүз, ызы чуу, унубасы, вибрация, билесиздер, толкун, термелүү. Ал эми ошол термелүүлөр адамдын организмине тийгизген таасирлер кандай экен? Жакшы сөздү уксак кандай жыргайбыз, мисалы. Демек жакшы сөз өзүнчө бир вибрацияга, же болбосо жыштыкка ээ. Жаман сөз негативдүү энергия, бул дагы өзүнчө бир вибрацияга ээ. Демек ошол нерсени көрсөткүзү келген бул балдар жарым жартылай болсо дагы сиздерге көрсөтө алды деген ишеничтебиз. Булардын изилдөөсү да чындыгында өтө кызыктуу изилдөө болду. Чоң рахмат. Анда эмесе биз кийинки долбоорго көңүлүңүздү буралы. Ал Япониялык изилдөөчүнүн уникалдуу теориясы болуп саналат. Биздин кураторубуз Русалиев Насымбек агай, аткаруучулар Сапарова Зеля жана мен Садыбакасова Аяна. Биздин презентациянын пландары бул сонун касиетти эксперименттин себеби экономикалык биз үчүн эмне маанилүү. Масару Емото ал суун изилдөө боюнча өзгөчө көз карашта болгону менен дүйнөгө таанылган. Ал сөздөр, музыка, ойлор жана адамдын эмоциялары суунун түзүлүшүнө таасир этет деп эсептеген. Сонун касиеттери суу эки сутек атомунан жана бир кычкылтек атомунан турган химиялык зат. Суу бул жердин негизи. Суусуз жок, жашоо жок. Адамдар, тирүү жаныбарлар, тирүү организмде негизи сууга аябай кызыкканды. Адамдардын органдары, ашказандагы аябай сууга кызыкканды. Суу жөнүндө кызыктуу фактылар. Суунун молекуласы бурчтуу формада болгондуктан ал өзгөчө касиеттерге ээ. Суу полярдуу зат, ошондуктан ал туздарды жакшы эритет. Суу 0 градус Цельсийден төмөн температурада да суюк абалда калган. -40 градус Цельсий температурада суу бир заматта тоңуп калышы мүмкүн. Суунун тамчысы ысык беттин үстүндө секирип кыймылдай алат. Суу жана үн сууда абага караганда ылдамыраак тарайт. Киттер сууда абдан алыс аралыкта бири менен байланыша алат. Термелүүлөр суунун кыймылына таасир этет. Биздин изилдеп көргөн эксперименттер бул 3 эксперимент: суу кристаллы, суудагы күрүч жана мөмө жемиш. Эң биринчи эксперимент бул суу кристаллдары. Изилдөөчүлөр лабораториялык идиште булактын суусун алып, аны айнек идишке тамызып, ага өзүнүн терс жана оң энергиясын тартуулап, аны тоңдуруп, микроскоптон карап көрүшөт. Жогоруда көрүп тургандай эле, мен сени жакшы көрөм, рахмат, мен сени жек көрөм деген сөздөр менен айтылган кристаллчаларды байкасаңдар болот. Жакшы энергия менен тоңдурулган кристаллчалар аябай кооз, бурчтуу болушат, а жаман энергия тартууланган суу аябай башламан жана жаман көрүнүштөр байкасаңдар болот.
Кейін алар суға Құран мантра деп жазылып көрүшкөн, алардагы кандайдыр мындай тапсырмада эле кристалчыларга ээ болушкан. Кейін алар суға музыка жазылып көрүшкөн, Бах, Моцарт жана Бетховен. Бул музыка аябай кулакка жагымдуу болгондуктан кристалчылар да аябай сыйлуу болду. Кийинчерээк изилдөөчүлөр сууга аябай кулакка жагымсыз музыкаларды жазып көрүшкөн. Ошондой эле Beatles. All my troubles seem so far away. Өзүңөр байкагандай эле суу үндөр жана вибрациялар сууга түзөктүз аябай чоң таасирин көргөзүшөт. Ошондой эле үндөр жана вибрациялар адамдардагы организмине чоң таасир этишет. Ошондуктан күнүмдүк жашоодо өзүңөрдү жаман жана өзүңөргө жакпаган оор үндөрдөн алыс калганыңызды сунуштайм. Кийинки экспериментибиз бул суу менен күрөш. Суу менен күрөшчү изилдөөчүлөр 3 идишти алып, ар бирине бирдей өлчөмдөгү суу менен күрөштү коюшат. Салышып алар бир нече күнгө жыйынтыгын көрүүгө коюп коюшат. Биринчи идишке алар жакшы эмоцияларын жана жакшы энергияларын тартып алышат. Экинчиге тескерисинче терс жана жаман энергиясын тартып алып, үчүнчүсүн маанисиз калтырып коет. Жыйынтыгында жакшы мамиле кылып турган күрөш аябай жакшы жыттанып жана сүрөтү түсү дагы аябай жакшы болуп турат. Благодарю тебя, Айзада. Өңү жаман сары түскө боелуп, эң жаман бузулганы бул үчүнчү күрөш болгон болот. Психологиялык таасири жана максаты. Эксперимент көрсөткөндөй суу өсүмдүктөргө гана эмес, бизге да аябай чоң таасирин көрсөтөт. Ал эмоциялар жана көңүл адамга гана эмес, аябай чөйрөгө да таасир берет. Жакшы мамиле позитивдүү энергияны күчөтсө, терс мамиле көңүлсүздүк абалды жана мамилети начарлатат. Кийинки эксперимент бул суунун өсүмдүккө көрсөткөн таасири. Изилдөөчүлөр бөлмөлү 3 арнайы суу менен суарып көрүшкөн. Ал булган суу, фильтрленген суу жана булган суу. Бөлмө өсүп чыккандан кийин алар анын келбетин карап көргөндө булган суу менен өскөн жемиш алсыз, жагымсыз көрүнүшкө болот. Фильтрленген суу менен сугарылган бөлмө аябай тегиз, тоз нормалдуу өсөт. Булактын суу менен сугарылган жемиш жактырган күчтүү жана кооздурмага ээ болот. Жыйынтыкта суунун сапаты адамдын организмине аябай чоң таасир этет. Биз көргөн эксперименттер анын эң биринчиси сууну тоңдуруу. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле биз дагы аянат болуш эксперимент жүргүзүп көрдүк. Биз дагы булактын суусун алып, аны айнекчеге коюп, ага дагы өзүбүздүн энергиябызды тартып алып, аны тоңдуруп телескоптон карап көрдүк, микроскоптон карап көрдүк. Бирок биздин микроскоптун анчалык чоңойтуп көрсөтө албагандыктан биз ушундай сүрөттөнүштөргө ээ болдук. Кийинки биз жүргүзгөн эксперимент бул күрөш менен болду. Биз изилдөөчүлөр айткандай эле 3 идишке бир суу жана күрөштү салып бир нече күнгө коюп койдук. Аларды карасак, бул биринчи жана 5-чи күндөрдүн сүрөтүн көрсөк болот. Биринчи позитивдүү, негативдүү жана көңүл буруу. Бул жактан биз аябай жакшы деле жыйынтыктарга ээ болбойбуз, анткени бул жактан жакшы көрүнбөйт жыйынтыгы. Ал эми 8-чи жана 12-чи күндүн жыйынтыгы жакшыраак көрүнгөн болот. Бул жакта биринчинин күрөшүн карасак, ал топурак сымал болуп калган болот. Экинчиники суунун түсү сары жана боз болуп калган болот. Жана күрөшү кээ бирөөсү топурак айланып, кээ бирөөсү ошол тоо боюнча калган болот. Үчүнчүсү болсо бул
сары жағымсыз түске айланып қалған болады. Тұнық түсті болып қалған болады. Ал эми экинчиники бул жакта сары жағымсыз түс болуп турса, бул жакта ал кайра тұнық түске айланып астыңкы күрүчтөрү ошол боюнча калган болот. Ал эми үчүнчүнүкү 15-күнгө караганда 20-күнгө аябай сары жана бул жактагы күрүчтөрдүн түстөрүн карасак кара болуп начарлап кеткенин көрсөк болот. Ал эми бул жактагы биздин эксперименттерди карасак, ошол эле күрүчтөрдү биз алып келдик. 20-күнгө бул жактагы күрүч ошол боюнча карап кеткен болот. Ал эми экинчиники ошол бул презентациядагы эле көрүнүп турат. Ал эми жыттарынан дагы биз карап байкасак болот. Биринчиники бул аябай жакшы жагымдуу жыт өзүнөн чыгарып турат. Экинчиники жытсыз, ал эми үчүнчүнүкү аябай жагымсыз жыттанып турат. Ошол менен биздин жыйынтыгыбыз биз дайыма эмоциябызды көрсөтүп жана жагымдуу эмоцияларды көрсөтүп турушубуз керек. Анткени эмоциясыз калтырсак биз баардык бул экспериментте көрүнүп тургандай эле аябай бузулуп кетет. Ошондой эле биз өсүмдүктөр менен эксперимент жүргүзүп көрдүк. Биз гүлдөрдү колду чуркалган жана толкун суусу менен сугардык. Өзүңөр байкагандай эле клордуу суу убакыттан кийин жолбурактары түшүп калган. Чуркалган суу менен толкун суусу жакшы өсүп жатат деп атсаңыздар болот. Жыйынтыктан суу бул адамдын организмине аябай маанилүү болгон нерсе деп санасак болот. Сууну ичүүнү дагы биз бул суу мага аябай жакшы сапаттарын берет деп ичишибиз керек. Андай кылбасак, ал бизге жаман гана сапаттарын бериши мүмкүн. Бұл эксперименттағы шындығында адамды ойландырып тұрған эксперименттердің бірі болды. Қыздарымыз ошол күшті салып қойып, өздері эксперимент жасап көрішіп, өздері шынында эле адамдын эмоциясы, адамдын айткан сөздөрү ушул күрүчтөргө кандай таасир этип атканын өздөрүнүн көздөрү менен көрүштү да. Демек, жыйынтыгын өздөрү дагы айтышпады. Демек, адамдар бири-бирибизге дагы ар дайым жакшы эмоция менен мамиле кылып, бири-бирибизге жакшы сөздөр менен аралашышыбыз керек экен. Анткени ушунча суунун структурасы өзгөрүп, күрүчтү ушундай деңгээлге жеткирип аткандан кийин адамдын сезими, адамдын ою, адамдын эмоциясы кандай таасир эте тургандыгын ушул эксперименттерден көрүнүп турат. Чоң рахмат. Андан эмесе кийинки биздин жобобузда көрүнүп турган макал лакаптардын түпкү мааниси боюнча чыкмак. Саламатсыз урматтуу жана мугалимдер. Бүгүн биздин добурубуздун темасы кыргыз макал каптардын философиялык мааниси жана негизги мааниси биздин турактуу рахматтуу искендер жана анатка жазбеков айткан Урматтуу Сунариевлер. Бүгүнкү долбоорубуздун максаты окуучуларга кыргыз элинин макал лакаптарын аркылуу табиялык адеп акылаттык маалыматтарды түшүндүрүү, макалдардын мааниси чечмелөөгө, терең ойлонууга үйрөтүү, элдик акылмандыкты сактоо жана маданий мураска болгон кызыгууну арттыруу, сөз байырды, ой жүргүзүүнү жана сүйлөө маданиятын өнүктүрүү. Анан кийинкиси биздин долбоорубуздун мааниси макалдарда элдин жашоо акыл насааты камтылган ар бир адамды эмгекчиликке, сабырдуулукка, достукка чакырат. Макалдар кыска болгону менен да терең маанилүү. Аларды күндүк турмушта туура чечим кабыл алууга чакырат. Кийинкиси макал менен лакаптын айырмасы. Макал бул толук ойду билдирет, сабак насаат берет, көп учурда тыянак чыгарат. Лакап
толук койду айтпай салыштыруу кылат, жана көбүнчө бир абалды же сапатты мүнөздөйт. Тыянакты болсо окурман өзү чыгарат. Ошондой эле макал көбүнчө учурда мисалы негизинен макал лакаптап айтылат, азыркыда лакаптап айтылат. Кийинкиси биздин биринчи макалыбыз аламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн сөз ачат. Бул аламдын көркүн көз ачат деген аламды биз бир гана өзүбүздүн көзүбүз менен эле көрүп алабыз. Көзүбүз жок болсо биз аны аңдай албайт болчук. Андан кийин адамдын көркүн сөз ачат. Бул адамдын оозунан чыккан сөз, бул адамдын ким экенин аныктайт. Ким экенин ошо канчалык сулуу жашнакай кийинип турса дагы оозунан жамансыз орой сүйлөсө, анда анын баркы түшөт. Ал эми ошондой эле аябай жөнөкөй кийинип, бирок жакшы маданияттуу сылык сүйлөсө, анын баркы көтөрүлөт. Азыркы бүгүнкү күндөгү негизги мааниси, мисалы азыр адамдар комментарийде сүйлөгөндөрүнө аябай баалуу баалашат. Социалдык тармактарда көбүнчө жазган сөзүнө ошо баалашат. Кийинкиси эмгек кылсаң элге жакшылык, ээринсең өзүңө жамандык. Эмгек кылсаң элге жакшылык, адам эмгектенсе анын пайдасын өзү менен эле чектелбейт, коомго да элге да тиет. Ээринсең өзүңө жамандык. Бул жалкоолук, аракетсиздик, бул адамдын өзүнө зыян алып келет. Жана өнүкпөйт, артта калат, мүмкүнчүлүктөрүн жоготот. Терең философиялык жактан алганда адам өз тагдырын өзү калыптандырыш керек. Бүгүнкү күндөгү маанисі мисалы жаш окурмандар канчалык эмгектенсе, аракеттенсе, ошончолук коомго да пайдасы тиет. Ал эми аракетсиздик кылса, анда өзүнүн тагдырына балдан чыгат. Биздин мисалы биз кыргыз элинен дагы интервью алганбыз, алардын бир экөөсүн көргөзө керек. Биздин эң биринчи макалыбыз эл менен эл болсун, элден тышкы жер болсун. Макалдын негизги маанисин кандай түшүнөсүз? Философиялык маанисин кандай түшүнөсүз? Эл менен эл болсун, эл ичинде жүрсөң, эл ичинде көрүнүктүү, эл сени бактайт, эл сени тууган ичинде ошо баалайт, көрөт, ошо эл үчүн кызмат кылыш керек. Ошо ата энелер менен же болбосо жанында туугандардын деле же болбосо андай кишилер менен батасын берет эмеспи? Эл менен элсиң, элден чыккан кийинсиң деп ошо эл менен эл бол, элден бөлүнбө, элден өзгөчөлөнбө, ошол сыяктуу түшүнүм. Erkek var sizde, erkek var. Kuşak olsa, bir yılda çıktıkta, lazım olsa, tatlık olacak. Altın jastayız, başladı. Kaçak, koçaşak, başarılı koştuğumda atımında olsa, ben çabukçuları akıp gede çastalarında da oldu. Акыл жашта эмес башта. Бул макал адамдын жашына эмес, анын ой жүргүзүүсүнө, түшүнүгүнө, тажрыйбасына байланышуу экенин билдирет. Жашы улуу болсо да акылсыз болушу мүмкүн. Ал эми жаш болсо да акылды топтоо, туура чечим чыгара алган адамдар бар. Терең философиялык мааниси, философиялык жактан алганда бул макал акыл сан эмес, сапат экенин айтат. Жылдар менен автоматтык түрдө келбей билим алуу, ой жүргүзүү, сабак алуу аркылуу калыптанат. Адамдын өзүн-өзү тарбиялоосуна байланыштуу бул макал сезим менен жашоосун эмес, аң сезим менен жашоосун дарасалайт. Бүгүнкү күндө мааниси азыркы учурда бул макал өзгөчө маанилүү. Көп учурда жаштарды сен кичүүсүң деп баалабай коюшат. Бирок бүгүнкү күндө жаштар жаңы идеяларды алып келип, туура чечимдерди сунуштайт. Ошондой эле биз слайдка аз эле бөлүм кошконбуз. Негизги электрондук китебибиз дагы бар биздин. Бул QR-код менен биздин электрондук китебибизге кирсеңиздер болот. Ал эми бул менен көргөзгөндө болуп чыгат.
мына ушинтип толук көрө алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Бұлар болса, Қырғыздың ұлы мақалдарының түпкі мәнісін, ошондайда азыркы кезде ошол мақал кандай деңгээлде колдонулат, ошону кандай түшүнүш керек деген маани ачканга аракет кылышты. Бираз сүрдүп атышты, түшүнүп коесуздар. Анда эмесе кийинки долбоорго көңүл буралы, кийинки долбоордун видеосун берип койсом. Мұғалімдер жана қалсар тобы біздің бүгінгі долбоордо алып жүрүүчү темабыз вайп-кодингден бул 2025 жылы термин болуп киргизилген. Азыркы учурда эң популярдуу код жазуу философиясы. Мазмуну вайп-кодинг деген эмне? Вайп-кодинг бул планды узак ойлонбой, так план койбой, өзүңүн идеяңды дароо код аркылуу текшерип көрүп, код жазгандан кийин туура чыкса, аны өнүктүрүп улантып кетесиң. Эгерде ката чыкса, аны каталарын оңдоп, дагы изилдеп оңдош керек. Традициялык код жазуу жана анын айырмасы, биринчи традициялык код жазууда биз болсо колдонуучу өзүнүн логикасын, архитектурасын өзү жазат, жана техникалык билим, тажрыйбасы керек. Алсыз өзү жаза албай калат. Вайп-кодингден бул колдонуучу өзүнүн идеясын эле сүрөттөп жана жасалган изиликтин автоматтык жардам берет. Колдонуучу кодду карап өзүнүн керектүү жерлерин эле оңдоп коет. Негизи термин вайп-кодинг Андрей Карпаты, Tesla жана ChatGPT генеральный директору 2025 жылы февраль айында Twitter социалдык тармагында вайп-кодинг деген пост чыгарган. Ал традиционный код жазуунун айырмалыгы. Негизи куралдар бул профессионалдык куралдар, курсор жана GitHub. Өздөрүнүн айырмачылыктары жазып турат. Кийинкилери бул Codium, Rapid Agent, Taptime жана Gemini Canvas. Как болсо биз жылдын негизги статистиканы көрүп турабыз. АКШда эле 92 колдонуучулар бар. Жана бүт дүйнөдө бул 41%, 82% бул бир жыл колдонуп көргөндөр. Стартап статистикасын карасак, бuyakta 21%, рыноктун динамикасын карасак, бuyakta болжол менен 5 миллиард 2025 жылы, 2027 жылы 12 миллиардга чейин өсүп мүмкүн. Бuyakta биз кантип баштоо керегин карайбыз. Биринчи биз болсо жасалган нерселерди ChatGPT'ге берип промпт жазабыз. Промпт жазгандан кийин ал функциясын сүрөттөп беребиз. Функциясын сүрөттөп бергенден кийин ал болсо жасалган нерселер кодун жана букваны өзү жазып берет. Превью жана тест дегенибиз биз анын сыртын карап туруп тестирлейбиз. Анан жакшыртуу керек болсо жакшыртабыз. Вайп-кодинг аркылуу биздин жасалган иштерге көңүл бурулат. Бул биринчи вайп-кодингде жазылган күндөлүк бүгүнкү сабактардын расписаниясы. Кийинки бул үй иши, кайсыл күнгө жана кайсыл датага катнашканын жазып турат. Кийинки бул ийгиликтер, кайсыл сабактан эмнеге багылганын жазып турат. Жана унутпаштуу жазуулар. Эскертүүлөр. Кийинки бул калькулятор. Кадимки калькулятор. Конвертер, узундук, салмак, температура жана валюта.
кийинки бул математикалык батыл оюну мына бул өзүбүз жана болот менен ойногон. Кийинки бул үй бөлүк бюджет киреше жана чыгымда жазылып турат. Ошол чектемелер калкулятор менен кирип көрсөтүлөт. Buyurunuzға çok rahmat. Çok rahmat. Bu arada kişiye zaten özümüzde bilirse programistler yaşı suyu almayıp da. Oşun şimdi bayağı özür boyun çok ciddi almaya başladılar. Özünün bu yerde işte jasagan işleri gördüğünüzde de Wi-Fi degen özür etkilgende bu hazır duyuşuna jasalman gerektiğini şuşunçal dengeye çıktı. Hazır her bir koldoğucu özü kod yazganda bilmese dahi özünün kavagan tirkemesin, özünü kavagan nersesin oşol prompt yazıyor. Yolumuzu sorulmak. Yani prompt dediğimiz bu sorulmak. Jasalman gerek arkalı sorulmakın yardımıyla yazıp аны болсо жасалмай интеллект кодун түзүп мына могул сыяктуу эң сонун тиркемелерге айландырып берет. Мына ошону булар биздин программалоочу балдарыбыз сиздерге көрсөтүп берди. Чоң рахмат. Аны эмесе кийинки долбоорго көңүлүңүздү бурайын. Биздин кураторубуз Жунусалиев Касымбек агай аттаганда Гималиев алынды жана Ахмадиев Гөрай. Биринчиден биздин долбоорубуздун максаты бул киберкоопсуздук түшүнүгүн кеңирээк ачып берүү жана интернеттеги коркунучтар тууралуу жалпы колдонуучуларга маалымат берүү. Ошондой эле окуучулардын жеке маалыматтарды короого, кибер алдамчылыктан сактанууга жана интернетти коопсуз колдонууга үйрөтүү. Бул биздин слайдтарыбыздын мазмуну презентацияны. Эң негизгиси биринчиден киберкоопсуздук деген эме. Бүгүн интернет күндүлүк жашообуздун маанилүү бөлүгү болуп калды. Биз аны сабак окуйбуз, маалымат алабыз, байланышабыз жана акча операцияларды жасайбыз. Бирок интернет мүмкүнчүлүгү менен катар коркунучтарды да камтыйт. Ошондуктан киберкоопсуздук ушул жеке маалыматтарды, аккаунттарды, акчаларды интернеттеги алдамчылардан, вирустардан жана хакерлерден короого жардам берет. Киберкоркунучунун 3 негизги түрү бар. Биринчи киберкылмыш. Киберкылмыш бул маалыматтарды уурдоо, карта маалыматтарын уурдоо ушундай эң аз популярдуу болот. Киберчабуул бул болсо мамлекеттик сырды чыгаруу, көбүнчө шпиондук иш аракеттер. Кибертерроризм бул коомдук дүрбөлөң жаратуу, массалык коркутуу жана инфраструктураны бузуу. Зыяндуу программа катышуучулар азыркы учурда банктер мобилдик колдонмаларына чабуул жасаган вирус программалар абдан көбөйдү. Айрыкча Malware программасы. Ушул жеке маалыматтарды уурдаган вирус өтө популярдуу болуп калды. Алардын ичине вирустар кирет. Алар вирустар өзүн-өзү көбөйтүп, башка программаларга жабышып, алардын иштешине зыян келтирүүчү зыяндык коддор. Ал экинчи банктар тармак аркылуу таралып, көптөгөн компьютерлерди жугуп, системаны жаратуучу же бузуучу программалар. Ал үчүнчү трояндар. Алар зыянсыз программа сыяктуу көрүнөт, бирок ичин карасак зыяндык коддорду камтыйт. Төртүнчү шпион программалар колдонуучунун мүмкүн болбогон маалыматтарды хакерлерге жөнөтөт. Кибер алдамчылык статистикасы ар бир жыл сайын кибер кылмыш деңгээли өсүп жатат.
социалдык тармактарда онлайн төлөмдөрдө жана ий технологияларын кеңири колдонгон сайын фишингке жана жасалма сайттарга алданып кеткенди өсүп баштайт. Киберкоопсуздук негизи 3 бөлүктөн турат. Анын ичинен алдын алуу. Ал коопсуздук үчүн алдын ала чара көрүү. Ал үчүн биз күчтүү пароль коюш керекпиз. Жана эгер мүмкүнчүлүк бар болсо, факторлуу аутентификация жүргүзүү. Жана шектөө шифрлерди ачпаш керекпиз. Эгерде белгисиз файлдар келсе, ага жүктөбөш керекпиз. Ошондой эле аныктоо, коркунуч келип калса, аны тез байкоого антивирустар, аккаунтту шектүү активдүүлүк текшерүү жана эскертмелер кабыл алуу жардам берет. Ошондой эле жооп берүү, коркунуч чыгып калса, аны дароо чара көрүү. Биринчиден силер паролду өзгөртүш керексиз жана аккаунтту блоктоп салыш керексиз. Ошондой эле вирусту тазалоо, эгер ушул битпарын жардам бербесе, колдоо кызматына кайрылуу. Коргонуу ыкмалары эң биринчи антивирустук программалар. Бул вирустарды жана башка зыяндуу программаларды аныктап тазалоочу программа. Күчтүү сыр сөздөр. Коргонуу ыкмаларынын эң маанилүү менин оюмча күчтүү сыр сөз коюу. Ал ишенимдүү болуш керек. Минимум 12 символду ар кандай аккаунттарга ар кандай болуш керек. Жаңыртуулар. Программалык камсыздоону бул жаңыртуу менен жаңыртып туруш керек жана иштетүү тутумун дайыма жаңыртып туруу. Почта коопсуздугу, белгисиз жөнөтүүчүлөрдөн келген тиркемелерди ачпоо эң маанилүү. Wi-Fi коопсуздугу, корголбогон Wi-Fi, коомдук Wi-Fi'га тармактарына алыс болуш керек, анткени алар сенин жеке маалыматтарыңарды алышы мүмкүн. Firewall же огненная стена орусча. Бул болсо сиздердин трафигиңерди же башкача айтканда маалыматтарыңарды, маалымат менен программалар кирген зыян программаларды токтотуп туруучу каражат. Идеясы менен айдес бул чабуулдарды жана шектүү аракеттерди аныктап турган алдын алуу үчүн системалар. Ал эми кантип кибер коркунучтардан коргонобуз? Эң биринчи, негизгиси бул паролдордун коопсуздугу. Эгерде сизде бир нерсе болуп калса, анда сразу жаңы паролду кылгыла. Жана ошондой эле 2 факторлук аутентификацияны күйгүзгүлө. Экинчиден, фейк шектемелерге кирбегиле. Айрыкча WhatsApp'тарга фейк шектемелерге келсе, аларды баспагыла. Ошондой эле үчүнчү, эгерде мобилдик тиркемени жүктөгүңүз келсе, Google Play же App Store аркылуу гана жүктөгүлө. Төртүнчү, издевдик информацияны алыш үчүн силер iCloud же Google Drive'ды колдонгула. Азыр дерлик ар бир адамда телефонда интернет бар. Ошону менен бирге адамчылар да өз ыкмалары, психологиялык ыкмалар менен адамдардын жеке маалыматтарын урдап жана банк маалыматтарын урдап өзү мына ушундан улам кибер чабуулдар жылдан жылга көбөйүп турат. Мисалы интернетте көп колдонуучу бул болсо, например, балдар оюнда калтырышы мүмкүн банк маалыматтарын же өзүнүн атын же ушундай. Технологиялар тез өнүгүшү, алдамчылар фейк сайттар жана жалган аккаунттардан колдонуп адамдарды оңой алдашат. Коопсуздук билимин аздыгы. Көп адамдар пароль, шилтеме жана коддор боюнча эрежелерди билбейт. Жыйынтыктап айтканда, биз ушул боюнча мобилдик тиркеме түзүп чыктык. Ошол жерде кибер коопсуздук деген эмне жөнүндө айтып берем. Ушул биздин тиркеменин негизги 3 функциясы бул кибер коркунучтар тууралуу маалымат берүү, экинчиден коопсуздук эрежелерин түшүндүрүү, үчүнчүдөн эскертүүчү мисалдар жана түшүндүрмөлөр. Найки бул биздин тиркеменин QR коду жана логотипи. Мына ушул биздин тиркемебиз. Эң биринчи баракчабызда биякта кибер коопсуздук деген эмнени айтып берем. Биякта кибер коопсуздук деген эмнени суроо жооп берип, мына анын тармактары жана экинчиде коркунучтардын түрлөрүн жана кандай бар экен жана мисалдар келтирилген. Wave мисалы жана ушул анан кантип коргонуу керек.
ар бир аккаунттар башка пароль кое беріңіз, же ушундай мисалдар да келтирилген жана видеолор бар. Нагель жана ушул биздин приложениядагы искусственный интеллект бар, Нурелия. Ал болсо силерге киберкосуп дегенен жөнүндө жардам беребиз. Эгерде биз ушул Нурелияга суроо берсек, ал бизге жооп берет. Мисалы, biz киберкосуп деген эмне жөнүндө суроо бердик, ал бизге мындай жооп берет. Көрүп тургандай, бизге Нурелия киберкосуп компьютер системаларды, тармактарды, программаларды жана маалыматтарды коргоо кызматы деп жооп берди. Көңүл бургузуңарга чоң рахмат. Азыркы заманда эң актуалдуу болгон киберкоопсуздук боюнча сиздерге мына өздөрүнүн тиркемесин сунуштады. Жана бул жакта көрсөтүлгөн ссылка менен бул тиркемени ар бириңиздер көчүрүп алсаңыздар болот. Жана ошо киберкоопсуздук боюнча кантип сактаныш керек, кибер чабуулдардан өзүңүздөр колдонсоңуздар берек болот. Чоң рахмат. Анда эмесе акыркы долбоорду өтөлүп, бул долбоорду серт болот. Bizim kuratorlar Ahmet İskender Ağay, Cenab-ı Mehmet Sadık İslam Ağay, Alımı bu dolborda aktarmalar Enas Karbekova ile Cenab-ı Barışbekova Enas. Негизинен кыргыздыгы каадасаттарга байындырдын бири. Бирок убакыттын өтүшү менен көп каадасаттар азыр унутулуп баратат же болбосо аз колдонулуп келе жатат. Ошондуктан биз бул теманы тандап алдык. Анда эмесе биздин долбоорубуздун максаты бул кыргыз элиндеги унутулуп бара жаткан каадасаттар менен тааныштыруу жана алардын маанисин түшүндүрүү, улуттук баалуулуктарды сактоого чакыруу. Эң биринчиден каадасал деген эмне? Каадасал бул ата-бабалардан мурас болуп калган тарбиялык баалуулуктар. Алар элдин жашоо образын жана маданиятын чагылдырат. Каадасалдар адамдарды адептүү болууга, улууларды сыйлоого жана ынтымакта жашоого үйрөтөт. Ошондой эле каадасалдар элди тарбиялайт, ынтымакка чакырат жана улуттук өзгөчөлүктү сактайт. Анда эмесе биз сал менен кааданын айырмасын айтып кетсек, сал бул элден элге, муңдан муңга өтүп келген улуттук адаттар, ишенимдер жана жүрүп туруп эрежелери. Сал бул элдин тарыхы, маданиятын көрсөтөт. Ал эми каада бул белгилүү бир ишти кылган же окуя болгондо аткарылуучу улуттук адаттар. Азыркы учурда кээ бир каадасалдардын унутулуп бара жатышынын бир нече себептери бар. Аларды атап кетсек, эң биринчи бул заманбап жашоонун таасири. Zaman ötkөн сайын адамдардын жашоо турмушу дагы өзгөрүп жатат. Мурда каадасалдар күнүмдүк турмуштун бир бөлүгү болсо, азыр шаардашуу, тез жашоо темпи, технологиянын өнүгүшү каадасалдарды экинчи планга чыгарып койду. Ал эми экинчиси бул чет элдик маданиятка көбүрөөк кызыгуу. Азыркы көпчүлүк жаштар чет элдердин ыйларын угуп, кинотасмаларын көрүп, алардын жашоо образын үлгү катары кабыл алышат. Бул дагы салдардын унутулуп бара жатканына дагы бир себеп болот. Ал эми үчүнчүсү бул аламдашуу. Аламдашуу бул ар кайсы элдердин маданиятынын биригүүсү болуп саналат. Аламдашууда социалдык тармактар, интернет аркылуу чет элдик кийим-кечектер жана каадасалдар бак таралат. Ал эми эң акыркысы бул улуулардын жаштарга жетиштүү көңүл бөлбөй калышы. Каадасал негизинен эле муңдан муңга өтүп келген. Бирок
азыркы учурда улуттар менен жаштардын ортосундагы мамиле мурункудай бекем эмес. Ошондуктан кээ бир каада салттар унутулуп бара жатат. Жана кийинкиси кыргыз элиндеги салттардын мааниси. Каада салт негизинде кыргыз элинин руханий байлыгы болуп эсептелет жана ал тарбиялык мааниге ээ. Негизинен азыркы учурдагы жаш муюндарды каада салт боорукердикке, сабырдуулукка жана жоопкерчиликке үйрөтөт. Экинчи маани бул улуттук наркты сактайт. Элдин маданияты, тарыхын жана каада салттарын мындан мынга өткөзүп келет. Жана төртүнчүсү улууларды сыйлоого үйрөтөт. Негизинен ошол биз улууларды сыйлап, алардан бата алып, жана алардын сөзүн какпашыбыз керек. Себеби тескерисинче биз алардан жакшы тарбия алып, жана жакшы нерселерди үйрөнүп алышыбыз керек. Жана төртүнчү маани бул элдик ынтымакты күчөтөт. Көбүнчө ошол каада салт менен байланыштуу болгон той топурлар же жыйындар болгондо адамдардын ынтымагын бекемдейт. Ал эми азыркы учурда унутулуп бара жаткан каада салттардан бир нече мисалдарды келтирсек, эң биринчи мисал бул белкуда. Белкуда кыргыз элинин байыркыдан келаткан салттардын бири болуп саналат. Анда эки үй бүлө аялдары кош бойлуу кезде эле балдары төрөлсө, келечекте куда болобуз деп макулдашкан. Бул салттын негизги максаты эмнеде? Негизги максат бул эки үй бүлөнүн ортосундагы достукту, ишенимди жана ынтымакты күчөтүү болуп саналат. Кийинки унутулуп бара жаткан каада салт бул карын чачын алуу. Бул каада салт көбүнчө жаш жаңы төрөлгөн нариселерге аткарылуучу салттардын бири. Бул ошол кичинекей нариселери төрөлгөндөн кийин 40 күндөн кийин атайын ырымдап тайкелери ушул чачын алышкан жана бул салтты көбүнчө тайкелерди жасашкан жана балага атайын белек кылып мал энчилеп беришкен. Ал эми дагы бир салт бул жетата билүү. Жетата билүү бул кыргыздардын эң маанилүү жана ыйык салттардын бири десек болот. Ар бир кыргыз өзүнүн жетатасын так билиши керек жана айтып бере алышы керек. Ошондой эле ата жетатага чейин кыз алышууга тыюу салынган. Бул илимде дагы так көрсөтүлгөн. Себеп дегенде келечекте балдары майып болуп калуу коркунучу жаралат. Ошондой эле бул салт кан тазалыгын сактоого, тукумду коргоого жана ата тилин унутпоого багытталган. Андан кийинки унутулуп бара жаткан салтыбыз бул ашар. Ашар бул бир ишти бүтүрүү үчүн көпчүлүк чакырылып аткаруучу салттардын бири. Ашар бул ынтымактын жана бийликтиктин символу. Азыркы учурда ошол унутулуп бара жаткан каада салттарды кантип сактасак болот? Эң биринчиден үйдө ата-энеден сурап үйрөнүү. Ар бир жаш муун өздөрүнүн ата-энелеринен сурап билсе, көп маалыматтарга ээ болушат. Ошондой эле мектептерде долбоорлорду көбөйтүү. Ушул сыяктуу долбоорлор башка мектептерде дагы көбөйсө, жаш муундардын кызыгуусу көбөйөт деген ишеничтебиз. Ошондой эле майрамдарда көп колдонуш керек жана китептерди окуп, улууларды уксак, көп маалыматка дагы көп ээ болобуз. Анда эмесе бул жерде сиздер көрүп тургандай унутулуп бара жаткан салттардын бир нечесин жаза кеткенбиз. Убакыттын тартыбына байланыштуу биз ар бирөөнө токтолуп алдык. Жок гана атап өтсөк. Ашар, карын чачылуу, өрнөктү бешикке бөлүү, жоолук салуу, жетата билүү, энчи берүү, тартуу берүү, көз сүйүүдөн сактоо орундары, тайм энгизүү, ат коюу, баланы асыроого берүү, баланы кыркын чыгаруу, сүт аты, камчы белип коюу, түш жогу жана садага чыгуу. Кыз ала качуу, күлө берүү, баш тагуу, кара кийүү, жүрөк көтөрүү, өрүлүктөө, сарберден оюу, далы ачуу, чачыла чачуу, чач өрүү, шыдак шыруу, жүгүрүү, бата берүү, керес калктыруу, кытаалашуу, откон киргизүү жана баа бетүү. Жана ошондой эле биз болсо ошол биздин темага байланыштуу унутулган каада салттар деп YouTube канал ачканбыз. Ал жерден сиздер ошол биздин мектептеги мугалимдерден интервью алып, ушул YouTube каналыбызга салганбыз жана ушул темага жакшы билген адистер менен маек куруп жана алардан да интервью алып, бул YouTube каналыбызга киргизип койгонбуз. Ал эми бул жерде ушул YouTube каналыбыздын QR коду турат. Ошондой эле биз жана YouTube каналы менен чектелбестен унутулуп бара жаткан
Kadasatlar аттуу китебибизди чыгардык. Ал китептин электрондук форматы дагы бар. Ушул QR-код аркылуу электрондук форматына да окуя аласыздар. Ал эми ушул китептер менен таанышып, азыр окуп көрсөңүздөр болот. Эми жыйынтыктап айта кетсек, каада салт бул элдин жаны. Унутулган каада салттарды билүү бул өткөндү урматтоо, сактоо, келечекти коргоо. Биз каада салттарыбызды билсек, улутубуз сакталат. Көңүл бурууңуздар үчүн чоң рахмат. Ушинтип биз бүгүнкү долбоорлорубузду аяктагалы болчу. Акыркы долбоордо өзүңүздөр көргөндөй чындап улуттук долбоор десек болот. Чындап эле азыркы кезде көптөгөн каада салттарыбыз, кыргыз элинин каада салттары унутулуп бараткандыгы анык. Мына ошол каада салттарды кайра жандандыруу максатында өздөрүнүн китепчелерин даярдап, андан тышкары электрондук китебин даярдап, ошондой эле ошо каада салттар жөнүндө интервьюларды жүргүзүшүп, ал үчүн YouTube канал ачып, ушул каада салттарды жайылтуу максатын көздөгөн биздин кыздарыбызга дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Азыр болсо бир болчау ушул биздин долбоорду аткарган, долбоорду ишке ашырган окуучуларыбызга дагы бир дүркүрөгөн кол чабууларды долбоордун ичинен эң мыкты деген долбоор тандалып, номинация жана ушул креативдүү долбоорлор сынагынын өзүнүн статуэткасы бар, ошол берилет. Ал эми калганы болсо албетте ар кандай тематикадагы номинациялар. Жашыл энергия, бирөөнүн электриктик генератор. Темасы боюнча долбоорлук командаларга долбоорлуктарды ишаратта. Креативдүү долбоор 2026 номинациясы